Москвада ашпозчу болуп иштейм, бизде жашым 25 дейт. 10 жаш, бизде 10 жаш. Мен өзүм 25-темин, менден 10 жаш улуу эже бар. Жакшынакай, ага көнүп калган. Кандай көнүп калган деген сөз? Ал көнүп калган эжеңизби, карындашыңызбы, апаңызбы, же никедеги адамбы, бул кандай сөз бул көнүп калган деп? Күйөөсү жок кезде жолугуп турабыз, зинага барганбыз дейт. Кандай бетбактык бир тууган. Адатта мен адепти туу тутуп, мындай жумшак, бул динибиз ошондой негизи. Жакшы жеткирүүгө аракет кылам, бирок бул жерде кечирип коесуз. Мени кечирип коюңуз, алдын ала өзүр сурайын. Бул шарияттан ашы чапкандык бул. Адам күйүп бара жатса өлүп. Жөн мындай салаваттуулукту сактап, сабыр кармап, күтүп туралчы дейби, же жан далбастап ошону куткаруунун айласын көрөгө чарасын. Сиз ошондой абалдасыз бир тууган. Алла албетте эртең ким кандай өлүм менен өлөт, балким күнөөкөр жакшы болуп кетет, балким аз жакшыдан адашып кетик ыктымалы бар, нафсине шайтанга жетектеп. Бирок биз азыркыны сүйлөй турган болсок, сиздики шариятты шермендечилик менен карманганыңыз бул. Көнүп калгам, күйөөсү жокто жолугуп зина кылып турам деп. Сиздин апаңыз ошентип бирөө келсе кандай ыраа көрөсүз? Сиздин эжеңизди, карындашыңызга бирөө ыраа көрсө кандай болосуз? Бул кандай түшүнүк бул? Же болду, Россияга бардым, мигрант болуп же башкага чыгып кеттим. Өз билгенимди өзүм билем, өтүгүмдү төргүлем деген сөзбү бир тууган. Мени кечирип коесуз үнүмдү көтөрүп катып айткан үчүн. Бирок сиздин сөзүңүз кыжырга, көкөйгө тие турган сөз, шариятты көзгө илбегендик бул. Эми ошол бөлөк бирөөнүн аялын барыш күнөө экендигин адам сөзсүз молдо болуп же молдонун оозунан угуш керекпи? Аны акыл эстүү, баам парасаты жайында бар адам ойлонсо жетет го. Же сиз ошол бирөөгө барганда өзүңүздүн энеңизге ыраа көрөсүзбү бир тууган? Кандай бул шарият менен ойношуп? Да канча чубак устаздар өлүп кетиш керек бул маселени жеткириш үчүн. Да канча алымдардын башын жутушуңуз керек сизге окшогондор. Кечирип коесуз мени. Субханалла. Ага көнүп калгам, күйөөсү жок кезде жолугуп турабыз. Окуш өзү бул зинага барганбыз. Мен андан кетким келет. Кетишиңиз керек эртерээк. Жумушту алмаштырыш керек. Жумуш өлүп кетсин. Чамадан жыйнап Кыргызстанга келиш керек. Эч бир жерде жазылган эмес, ошол жерде ырыскы берилет, Кыргызстанда берилбейт деп. Биз жалкообуз. Моюн калыш керек. Баардыгыбыз эмес, кечирип коесуз, мен өзүмдү токтотуп айтайын, биз жалкообуз. Биз куру намыстын аркасынан жүрөбүз. Алла эмне дейт дебейбиз, эл эмне дейт дегенден коркобуз. Ошол жерде берген, капыр жерде, башка жерде ырыскы берген Алла Таала бизде бербейби бир тууган? Куру намысты жыйыштырыш керек. Албетте, бул тегиз жалпы айтылган өкүм эмес. Ошол жерден күнүн кечирип элди өнүктүрүп аткан адамдар бар. Ошол жерден тың жүргөн деле инсандар бар. Бирок ушинтип барып, көзөмөлдөн чыгып кетсе эле каалаган аялы менен жүрө бериш керек деген сөзбү? Сиз кайтыңыз эртерээк, жумушта дагы эмес, кайтыңыз Кыргызстанга. Кой бир тууган. Бирок ага жумушта башка балдар да тийишет. Ошолор менен кетип калабы деп кыйналам. Сиз кыйналбаңыз, күйөөсү кыйналсын. Сиз өзүңүздүн тозокко түшүп калуусунан коркуңуз. Тозок менен эч ким коркута албайт, түшөт деп да айта албайт. Бирок ушундай болсо кандай болот мунун акыбети? Этияттаңыз. Кыйналам дейт. Ошого башым катып бир чети кызганып, сиздики кызганыч эмес бул. Шайтандын шапалагысыз сиз. Ичимен кыйналып атам дейт. Кечиресиз, мен сизди сиз эмес сен деп кайрылайын. Ушул жерден кечирип коесуз. Бул бетбактык да. Сен кызгана турган күйөөсү эмессиң. Нафсиңди качан жеңесиң? Сен жанагылар күйөөсү жокто көзүн шыкаалагандар эртең Кудайдын астында катуу жооп бересиң. Кандай немесиң өзү сен? Кудайдан коркпойсуңбу же билбейсиңби же жаң угуп атасың ушул маселени? Же акылың жайында эмеспи бир тууган? Кечирип коюңуз катуу айтканым үчүн. Бирок сизге катуу айта турган адам керек. Ким катуу айтат сизге? Эмне бул мал сыяктуу жашап калдыкпы биз? Анан ошондой жүргөн экинчиден күйөөсү. Өзү ынсаптуу, баам парасаттуу аял заты жөн жерден зина кандайга барбайт. Акылынан эле беш кол тең эмес, кээ бири бузук эркек болгондой, арасында аял зат андай эмес, бирок арасында бузук аялдар чыгып калат. Сөзүбүз аларга эмес, Аллахым инсап берсин, жамандык тилебейли. Алла билет. Балким тобу болуп эң чоң даражага жетер. Бирок кээде аял зат ошол нерсеге эмне жолтоо болот? Аял күнөөкөр, аны актап аткан жокпуз, бирок эмне түртүп атат? Балким күйөөсү көңүл бурбай аткандыр. Балким күйөөсү бирөөлөр менен ойноп жүргөндүр. Анан аялын кызганбагандык бул дайюс деп коет шариятта. Аялын кызганбаган, мен катуу айтпайын, эти желбей турган арам жаныбардан дагы төмөн болот, Кудай сактасын. Ынсабына тобосуна келбесе, иштейм деп жумушту шылтоо кылып, оокат табууну, жашоону күтүүнү, гүлдөтүүнү ниет кылып,
Аялынын эсебинен андай байлыкка жетпей эле койсун. Андай байлык күйүп кетсин, андай байлык жукпай эле койсун, жетпей эле койсун ошондой байлыкка. Аялынын бирөөгө салып берип ошондой тапкан байлыктан. Эркектик каякта калды, жигиттик, мусулманчылык каякта калды бир туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, бул хадисти имам Бухари Муслим риваят кылат, "Саласатун ла ядхулунал жанна". 3 түрлүү адам бар, алар бешикке кирбейт дейт. Капыр болуп динден чыгып кирбейт эмес. Алла аларды иман жүрөгүндө акыйда илими боюнча чаңчалык, кыпынчалык иманы барлар акыр түбү бешикке кирет. Бирок булар тозокко бир күн түшүп калыштан оңой эмес го, бир көз ирмемчелип калып түшүштөн оңой эмес да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, албетте булар түбөлүктө тозок калбайт эгер иманы болсо, имандан жүз болсо эле. Бирок 3 түрлүү адамдын акыбети оор болот, тозоктук болот. Ким алар? Биринчиси мудминил хамр, аракты токтотпой ичкендер, ырысын ичип жеп койгондор. Экинчиси вал акули валидейн, ата-энесине ак болгондор. Жашоосуна себеп болгон ата-энесин чаңгандар, көз келбегендер, карттар үйүнө тапшыргандар, ак болгондор. Үчүнчүсү ваддайюс, аялын кызганып, шариаттын чегинде, аялын ушундай салып берип, ошону ыраа көргөндөр дейт. Күйөөсү дагы жооп берет ошон үчүн. Ушу сиз дагы жооп бересиз. Эртерээк эсиңизге тобоңузга келбесеңиз, күйүп кетишиңиз деле ажап эмес. Эч кимге жамандык каалабайбыз, бирок токтотуңуз бир тууган, үйлөнүңүз эртерээк, тобо кылыңыз. Жумушту алмаштырыңыз, келиңиз Кыргызстанга сиз. Не бар аякта сизге? Зина кылып не таптыңыз? Аз моолак байлык таап, акыретиңизди күйгүзүп атасызбы бир тууган? Кечирим сурайм дагы ирет, кечирип коюңуз.